Дагы бир ушул суроо түзүүгөндүмдөрүн өчтүүгө байланышкан. Суроо түзүү аркылуу маалыматты өздөштүрүү, суроо түзүү аркылуу теманы билүүгө байланышкан ыкмалардын бири бул Блумдун ромашкасы деп аталат. Бул шарт өтүүдө аталган. Негизи Бенджамин Блум бул америкалык психолог жана педагог болгон. Бул Блумдун ромашкасы деген стратегия ушул окумуштуунун таксономиясынын негизинде түзүлгөн. Блумдун таксономиясына ылайык биз негизи ой жүгүртүү аркылуу аткара турган иш аракеттерибиз бул 6 негизги иш аракеттер бар. Бул биринчи билүү, башкача айтканда маалымат алуу, өздөштүрүү, экинчи түшүнүү, үчүнчү болсо колдонуу ошол алган билимибизди, андан ары ошол билимди талдоо, андан кийин синтез жана баалоо болуп эсептелинет. Блумдун жолдоочулары, андан кийинки окумуштуулар, изилдөөчүлөр ушуга негизделип, ушуга таянуу менен суроолордун 6 түрүн иштеп чыгышкан. Аны практикада колдонуу учурунда ыңгайлуу болуш үчүн жана жөн гана балдардын кандайдыр кызыгуусун пайда кылыш үчүн аны гүл түрүндө уюштуруп түзүп, анан ошону Блумдун ромашкасы деп атап коюшкан. Бул жерде карап көрсөк, суроолор 6га негизинен бөлсө болот. Булар жөнөкөй суроолор, чечмелөөчү суроолор, практикалык суроолор, тактоочу суроолор жана чыгармачыл суроолор, ошондой эле баалоочу же баа бере турган суроолор. То есть биздин жообубузда ушундай баа берүүчүлүк кандайдыр жооп болуш керек. Суроолорду өзүнчө карап көрөлү. Биринчи жөнөкөй суроолор. Булар фактыларды атап, кайсы бир маалыматты эстеп айтуу үчүн багытталган суроолор болуп эсептелет. Мисалы, бир жылда канча мезгил бар? Мисалы, жаса Кыргызстанда канча адам жашайт? Кыргызстанда канча көл бар? Деген сыяктуу суроолорду жөнөкөй суроолор болуп эсептелинет. Жоксо мисалы башкы каармандар ким бул чыгармада? Же физикадан, мисалы, кайсыл физикалык көрүнүштөрдү билесиңер, же болбосо дагы башка суроолорду так жооп бериле турган суроолор болуп эсептелинет. Кийинки суроо чечмелөөчү суроолор. Бул болсо кандайдыр бир себеп натыйжалык байланышты аныктоо үчүн берилген суроолор болуп эсептелет. Мисалы, адатта бул суроолор эмне үчүн деген сөз менен башталат. Кандайдыр бир шартты, кандайдыр бир себептик байланыштарды аныкташ керек болот. Андан кийинки суроолор практикалык суроолор. Бул жерде теория менен же болбосо алган билим менен практиканын байланышын аныкташ керек да. Мисалы, заттын бир абалдан экинчи абалга өтүшүн турмушта кантип пайдаланса, кайсы жерден байкаса болот, кантип пайдаланса болот, же болбосо башкы каармандын ордунда болсоң эмне кылат элең деген суроолор да. Башкача айтканда, алган билимиңди практикада иш жүзүндө турмушта кантип пайдаланса болот, же болбосо турмушта кайсы жерден жолуктурса болот. Ушундай багыттагы суроолор. Тактоочу суроолор бул болсо билдирүүдө, мисалы, текстте бир маалымат жок бир нерсе да, бирок болжоп табууга боло турган маалымат. Же болбосо укканды такташ керек, кайтарым байланыш түзүш керек болгондогу берүүчү суроолор да. Мисалы, бирөөнүн бир оюн уктуңар, бирөөнүн жообун уктуңар, анан сиз тактагыңыз келет, мындай туура түшүндүңүзбү, туура эмес түшүндүңүзбү? Демек сен мындай деп ойлойт турбайсыңбы, туура түшүндүмбү? Демек сен мынтип айткың келип жатабы? Же болбосо бул сенин мындай дегениңби, ушундай болобу? Жана ушул сыяктуу суроолор тактоочу суроолор деп аталат. Кийинки суроо бул чыгармачыл суроо. Бул кандайдыр бир шарттуулукту, кандайдыр божомолду, алдын ала болжоону караган суроолор да. Мисалы, эгерде, мисалы, мындай болсо эмне болот эле? Кандай дейсиңер? Андан ары эмне болот силердин оюңарча? Ушул сыяктуу суроолор чыгармачыл суроолор болуп эсептелинет. Баалоочу суроолор, мисалы, бул фактыга, кандайдыр көрүнүшкө, окуяга баа берүү көрсөткүчтөрүн аныктоо үчүн берилген суроолор. Мисалы, эмне үчүн бул мындай? Эмне үчүн тигиндей?
Бул эмнеси менен кызыктуу болот, же болбосо тиги мындан эмнеси менен айырмаланат, кандайдыр бир баа берүү болжолгон суроолорду баалоочу суроолор деп атаса болот. Бунун ромашкасын кандайча колдонсо болот? Биринчиден буну түрдүү курактагы аудиторияда колдонсо болот. Кичинекей балдарга албетте кызыктуу, гүлдү тартып коюп, ар бир желекчеге суроону жазып, ар бир балага же ар бир топко айтасыздар. Мисалы, силер азыр текстти окуп чыгып, мисалы, практикалык мазмундагы, практикалык багыттагы суроо түзөсүңөр деп. Анан ар бир топ өзүнүн суроосун түзүп, аны талкуулап, анан ошо гүлдүн бир желекчесине илип коет. Бул жерде чоң куракта, улуу куракта адамдарга кызыксыз болот деп коркуунун кереги жок. Себеби алар үчүн деле кызыктуу. Бул дагы графикалык түрдө ишти уюштуруунун түрү болгондон кийин негизи жөн гана курулай эле айтуу же болбосо жөн гана текст түрүндө жазуунун ордуна ушундай графикалык түрдө мейли гүл түрүндө болсун, бул түзүү өтө кызыгууну жаратат жана негизи сабактын жандуу өтүшүнө дагы жардам берет. Кайсы темаларда колдонсо болот? Түрдүү темаларда, түрдүү сабакта колдонсо болот. Адабият сабагы болобу, же болбосо химия сабагы болобу. Баардык каалаган сабактарда бул ыкманы колдоно берсе болот. Бундун ромашкасынын артыкчылыктары эмнеде? Ар бир топ же ар бир бала бир типтеги суроону түзүү тапшырмасын алгандан кийин ал бул суроону жөн гана оюна келген биринчи суроону берип койбостон, ал сөзсүз түрдө ойлонуп түзөт ал суроону. Мага ушундай тапшырма берилди эле, мен деген баа берүүчү мазмундагы суроону түзүшүм керек деп ошол багытта ойлонот. Балким ал бир нече ирет кайрылат өзүнүн окуган текстине, мазмунуна. Ошон үчүн бул ойлонулуп аткарылган иш болот. Экинчиден, көрүнүштү жагдайды ар тараптан кароого да мүмкүнчүлүк берет. Себеби биз деген текстти окудукпу, анан ким экен, канчанчы жыл экен, кандай экен деп гана сурап чектелип калабыз да. Бир жактуу гана суроолор болуп калат. Көбүнчөсүндө бул жөнөкөй гана суроолор. Же болбосо ичке гана суроолор болуп калат. Ал эми ар түрдүү конкреттүү түрдөгү суроону бергенде, тапшырма берилгенде, бала аргасынан окуган нерсесин бир башка бир жагынан карайт да, чыгармачыл жактан карайт. Ооба, бул мындай экен, мисалы. Дарак мисалы жазында бүчүр байлайт, анан күзүндө жалбырагы түшөт. Туурабы? Эгерде жазында бүчүр байлап жалбырагы түшүп, анан кайра кийинки жазда жалбырак чыкпай калса эмне болот? Туурабы? Бул кандайдыр бир башка типтеги суроо болот бул. Анан ушул аркылуу ушундай ар түрдөгү суроолорду түзүү аракети менен бала баары бир каалайбы каалабайбы өзү да байкайт, материалды жакшы өздөштүрүп алат. Албетте түзүлгөн суроолорду бири-бирине берет да, туурабы? Азыр бир тексттин мазмунунда карап көрөбүз. Анан маалыматтын жетишсиз бир тайкы жерлерин да табат. Бир текстти окуп, анан бир суроолор түзүп жатып, суроону түзгүсү келет, бирок кайсы бир маалымат же кайсы бир факт жетишсиз экендигин аргасынан табат. Демек, бул тема боюнча бала өз алдынча сабактан тышкаркы убакта же кийинки сабакта класс менен андан арта ишти улантып, өзүнүн маалыматын дагы топтой алат. Азыр ушул Блумдун ромашкасына байланыштуу бир мисал келтирип көрөлүк. Эми Блумдун ромашкасын колдонууга карата бир жөнөкөй гана үстүртөн мисал. Мисалы, бир текстти алып балдар окушу керек. Адабий чыгармалык текстпи, же болбосо тарых сабагынан текстпи, же болбосо химия сабагынан текстпи. Балдардын жалпы тапшырмасы үйдөн окуп келишеби же класстан кайсы бир убакыт бересиңер. Баардыгын жалпы биринчи ар кими өз алдынча текстти окуп чыгат. Андан кийин класста балдардын санына жараша жупташтырып же болбосо 6 бөлүккө бөлөсүздөр чакан топторго. Ар бир топко суроону бирден тибин бересиңер. Мисалы, биринчи топ, чакан топ чечмелөөчү суроону түзүшү керек. Экинчи топ жөнөкөй суроону түзүшү керек. Үчүнчү топ тактоочу суроолорду түзүшү керек. Ошо тексттин мазмунуна байланыштуу.
суроону түзгөнгө дагы убакыт берилет. Адатта балдардын даярдыгына жараша, мүмкүнчүлүктөрүнө жараша албетте бирден суроо түзгөн жакшы. Мисалы бир гана жөнөкөй суроочу же болбосо алар топтун ичинде 3-4 суроону түзүшсө кеңешип жалпыга бир гана суроону алып чыгышы керек. Анан ирети менен ар бир чакан топ өзүнүн суроосун класска, группага берет. Мисалы жөнөкөй суроону бериш керек. Жөнөкөй суроо айтылды. Ишти мугалим өзүнүн каалагандай уюштурса болот. Мисалы каалаган окуучу жооп берсе болот. Же болбосо биринчи чакан топтун суроосуна экинчи чакан топ жооп берет, экинчи чакан топтун суроосуна үчүнчү жооп берет. Ирети менен андан кийин чечмелөөчү суроолорду беришсе болот. Суроо бирөө эле, бирок убактыңызга жараша бир суроого 3-4 бир канча окуучунун жообун уксаңыз болот. Анан акырында албетте баа берүүчү суроолор же болбосо чыгармачыл суроолор акырында калган жакшы да. Баардык суроолорго жооп алынгандан кийин эми бул жерде тактоочу суроолор, анан жөнөкөй суроолор аябай бир жактуу жооп болушу мүмкүн. Калган айрым суроолордун варианттары болушу мүмкүн. Мисалы баа берүүчү суроо, чыгармачыл суроо, чечмелөөчү суроолор, мисалы тексттин мазмунуна жараша ар түрдүү жооптун вариантын алса болот. Ар түрдүү көз карашка таянган, ар түрдүү тажрыйбага таянган түрдүү жооптор болушу мүмкүн. Бул жерде сөзсүз түрдө эле бир эле жооп туура деген жок бул жерде. Анан сабактын акырында же болбосо бул иштин аягында балдарга жыйынтыктоо иши катары, мисалы эмнени түшүндүңөр, кайсыл маселе каралган, эгерде бул адабий чыгарма болсо, мисалы автор эмнени айткысы келген, мааниси эмнеде, же болбосо уюштуруу мезгилинде баягы сабактын эң башкы окуп утуу процессинде эң башкы чакырык баскычында кайсы бир суроо койсоңор, ошол суроого жооп табылдыбы ошол тексттен. Же болбосо жалпы гана жыйынтыктоочу катары өзүңөрдүн жалпылап ушул текст боюнча түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле. Же болбосо ушул тексттин темасына караша бир белгилүү бир суроону коюп алып, ошол суроого жообун жазып келгиле деп ишти уюштурсаңыздар болот. Негизи Блумдун ромашкасын ар түрдүү сабактарда, балдардын ар түрдүү деңгээлдеги даярдыгында колдонсоңуздар болот. Кичинекей балдар болсо албетте гүл түрүндө жазып алып, ар бир желекчеге чакан топ же болбосо жуп өзүнүн суроосун алып келип жабыштырып койсо, же болбосо улуугурактагы адамдар болсо деле өзүнүн суроосун ар бир гүлдүн желекчесине алып келип жазып койсо, бул дагы аябай кызыктуу болот. Себеби деген бул дагы ишти графикалык түрдө уюштуруунун бир жолу да. Ал эми графикалык түрдө уюштурулган сабактарды биз айттык, таблица болобу, кластер болобу, бул деген көрсөтмөлүү иштин түрү да. Себеби ар бир окуп аткан адам өзүнүн жасаганын, ойлогонун өзүнүн көз алдында көрүп турат. Бул аны дайыма ушул материалдан, ушул темадан четтеп кетпегенге жардам берет. Анын дайыма кызыгуусу мындай тарап кетпейт дегендей, мындай негизи жалпы окутуу процессин уюштурганга аябай жакшы жардам болуп эсептелинет. Гүл тарткандан улуугурактагы студенттер же болбосо улуугурактагы адамдар оолак болот деп айтуу кыйын эмес. Менин практикамда бар. Бул аябай кызыктуу жана убакытты да өнөктөгөнгө, өтө иреттүү да ишти алып барганга аябай чоң жардам бере турган ыкмалардын бири болуп эсептелет.